Дети Facebook билбегендерге прямой эфирлерге чыккан билбегенде эмнени күтүп атасың, эмнени мынтип атасың дегендерге айтып коеюн. Аудиторияны чоңойтуп алыш үчүн монтоп олтурабыз. Ременге мен безопасностьтуу болушкандар рахмат, мына ремень кийдим. Азыр болсо тема кече Говорит ТВ'де замминистр здравоохранения сүйлөптүр, ошол боюнча сүйлөшөйүн. Теманын аты ошол. Мен ошол замминистрге кайрылат элем. Бектур Отурбаев, салам алейкум. Оркубаев, салам алейкум. Кандайсың? Алты киши эфирде. Ассаламу алейкум, дагы жакшы туруңуздар, арабаңыздар. Бүгүнкү тема таңкы эфирде бул кече Говорит ТВ'де Кайркүл Урумканова менен маекте замминистр здравоохранения чыгып, кече өтө кызыктуу нерселерди айтты. Балкимдир турадыр, балкимдир статистикасы турадыр. Бирок ошонго мактаныч эмес. Айтып атат кече. Конечно, к сожалению, деп коет. К сожалению, Кыргызстан боюнча жылына бир 5000 балага чейин чарчайт дейт. Бул эмне? Жакшы өлгөбү? Ошону үлгү кылып эле айтасыңар го? Урматтуу Министерство здравоохранения. Мына жылына 5000 чейин, 2000ден 5000 чейин кичинекей балдар, ымыркай балдар чарчап калат деп айтып атасыңар. Эми ошол балдар чарчап калбаш үчүн ошону кичине мындай иш кылыш керек да, мондай предварительный иш кылыш керек. Тетиге ата-энелер менен зачатиянын астында иштеш керек. Илгери союз кезинде кандай эле? Атайын кабинеттер бар болчу. Атайын ошондой түшүндүрүү иштер жүрчү. Ал түшүндүрүү иштерге Министерство здравоохранения ЦСМдин жөнүндө жасап койсо болот. Түшүндүрүү иштерди, алдын алуу деген нерселер бар болчу. Эми ошол алдын алуулар жасаш керек да. Анан кийин могу жерде эми, к сожалению, 5000 чейин кичинекей бала өлүп калат деп айтып атасыңар. Эми Кудай урбадыбы? Ошону деген наоборот, ошону азайтыш керек да. Ошон үчүн мына окутуш керек да. Баягы эле проблема медвуза. Баягы эле проблема мединституту. Начар окутуу. Баягы ректор, жогорку кеңеште ректор мединститут абдан туура айтты. Жакшы айтты Кокуловдун эмесине. Бизде бар дейт. Коррупция бар дейт. Бар коррупция дейт. Анан кандай искоренять этсе болот? Кандай биз искоренять этебиз? Эсне могу жерде жогорку кеңеште дейт. Жогорку кеңеште дейт. Анын туугандары балдар окуп атса, кантебиз дейт. Көрдүңөрбү кандай чырбалашып калган нерсе? Мына айымчын ошол замминистр медицинский центр медиа боюнча айткан жок. Эмчүн аяктан деген, ладно, кичинекей балдардын статистикасы бар экен. А медиа деген частный клиникада бул бир өнүм эмес да, эжекени 45 жаштагы эжекени ошол жерде инфекция кылган. Анан ошону деген унчукпай мындай эметип каласыңар, кызыксыңар го. Анан кече деген айтып атасыңар. Кайта айтып атасыңар, урматтуу замминистр. Кече кызык нерсени айтып атасыз. Биз деген 2 жашарлык баланын өлгөнү боюнча, айтып чарчап калганы боюнча айтып кетет элек дейсиз. 3-чү детский больницанын врачтарынын күнөөсү жок экен деп. Молодцы. Бала өлүп калды, бала чарчап калды, а бuyakta врачтардын күнөөсү жок экен деп койдум. Вообще супер. Собсонуна келген бала келип турду. А эмнеден ушундай чарчап калды? Биз билбей атабыз дейсиң. Бул эмне деген ответ? Эмне деген ответ? Ошол карманный книжечкаңарды кечке мактап туруп алдыңар. Эми уят да, жолдош замминистр. Уят да.
Силер деген өзүңөрдүн мындай врачебный ошибкаларыңарды карабайсыңар. Ошо силерден медвуздарды окутпайсыңар. Мен силерди медиктер жамандап аткан жерим жок. Жакшы медиктериңер бар. Абдан жакшы медиктериңер бар. Бирок ошол медиктериңерди үйрөткөн, бүт эле медиктерди үйрөткөн, ошол мединституттарды мындай абдан катуу көзөмөлгө салып, ошо көзөмөлгө салып туруп, жакшы окутуп, пара сара алдырбай, именно окутуш керек илгеркидей. Илгери мединститутка өтүп окуш деген бул өтө чоң татаал нерсе болчу. Азыр болсо тете Фанинин чөнтөгүн толтурабыз, анын өзүнүн чөнтөгүн толтурабыз деп 23 мединститут ачып салдыңар. Эми ооба жакшы, ошол пакистанецтер, индустар келген жакшы, туура экономикага абдан чоң эме болуп атат. Бирок тогда хотя бы качество образованиянын ичине көбөйтпөйсүңөр. Жөн эле зал кылып коюп туруп эле, анан кийин мугалим жөн эле мынтип эле айтып берген. Илгери мен жакшы эсимде кандай мединституттун студенттери, биз ошондо университеттин студенттерибиз. Университеттин студенттери, мединституттун студенттерине барсак, алар күн түнү ошо кишинин скелетин алып алып, күн түнү ошону изучать этчи. Аз карап көрүлөчү мединституттун студенттери. Ошо скелеттерди карап, монтип, анан кийин айтчы, бака сойдук, тигини сойдук деп. Азыр мединституттун студенттери ошону жасайбы? Компьютерден эле жасап коет. Анан ошолорго биз өзүнүн жашообузду беребиз. Мындайча айтканда, аларга ишенип беребиз. Урматтуу Алымкадыр эке, ошо мединституттардын жагын жакшы катуу көзөмөлгө салыңызчы. Ошол фаниге түшүрбөй, ошол акчаны фаниге түшүрбөй, ошол фанинин акчасын бүт ошо мединституту толугу менен эметип бердилечи. Ошол жактан миллиард деген акча түшөт экен. Ошол миллиард деген түшкөн акчаны, андан көрө ушу эмеге, ошол жерге томография, тиги булардын баарына ошолорго жумшаңызчы, суранычы. 71 000 пакистандык жана Индиянын студенттери окуйт экен. Ошол жакта Индиянын да департаменти, Пакистандык айтып атат, Кыргызстан не отвечает данным ВОЗа Всемирной организации здравоохранения, что хорошее обучение деп атат. Бул позор да. Эми болуптур, эми келип атат ошол пакистандыктар. Жазып келип атты, мейли дейли, келсин. Бирок ошолордон түшкөн акчаны тетиге Фани, бияктагы, могу жерде бияктагы университетте Салымбек, Малымбек, Муру Жумалиев, Сумалиев деген ошолордун эмесинен алып коюп туруп, ошону бардыгын ошол акчага томография, маммография ошолордун бардыгына кетиргилечи. Эми Кыргызстан медицинасын көтөрүп бериңиздерчи. Мына могу жерден жакшы нерселер болуп атат. Эми кичине мындай шактар болуп атат. Эми ошол шактар медицина жагын карап бериңизчи. Мына момундай балдарды, ата-энелердин көзүнүн жашын чыгарбайлычы. Балдардын көз жашын чыгарбайлычы. Жакшы үйрөнүп карап бериңиздерчи ушуну. Чоң сураныч сиздер. Жакшы алыңыздар, аман болуңуздар, алга Кыргызстан.